Assalamu алейкум. Саламатсыздар, урматтуу достор. Сиздер менен байланыста кайрадан эле Курбанбек Абдрахманов. Мен сиздерге Instagram баракчада ода кылынган сайзе нишасы бул. Бул нишаны мен 4 кадамын аткардым. 5-чи кадамда сиздерге көрсөтүп берүүнү чечтим. Караңыздар, бардыгын ручной кылып жасап чыктым мен, бардык нерсесин. Бардык нерсени ручной кылып жасап чыктым дагы. Мынакей караңыздар. Азыр мен сиздерге баардык нерсени түшүндүрүп, эми 5-чи кадамда мен сиздерге толук түшүндүрүп беремин. Ошол жактан үйрөнүп аласыздар дагы. Кудай кааласа мындан кийин өз алдыңыздарча жасай берсеңиздер болот. Караңыздар, бизде азыркы күндө ар бир ушу сайзен нишасына келген адамдын көйгөйү бул музыкасында болуп атат. Музыкасынын проблемасын чечүү абдан жеңил. Ошо YouTube'дан эле конкурент каналдардын музыкасын аласыз дагы, көчүрүп алып ушул жакка коюп туруп, анан буну дагы бир жолу копировать этип аласыз дагы. Буну 1 миллисекунд, 1 миллисекунд кыркып неме кылып коебуз. Кыскартып коебуз 1 миллисекундка. Караңыздар, азыр мен уже 1 миллисекундка түштүм мынакей. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? 1 миллисекундда мына 5, 7, 6, мынакей 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 1 миллисекундка түштүм. Эми буну кыскартабыз. Мына, көрдүңүздөрбү? Кыскарды. 1 миллисекундка кыскарды мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына. Мына үстүндө белгиленип турат. Дажечи мына. Көрдүңүздөр, Кыскартып коебуз да буну жакындатып коебуз. Эми караңыздар. Бул чыккан музыкасын. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта бир аз айырмачылык болуп калат. Буну басып туруп могу жактан изменение голоса кылып, монтип, неме кылыштын кажети жок. Андан көрө ушу 1 миллисекунд аркага тартып коебуз түйүнкүсүн же үстүңкүсүн. Болду. Биздин проблема чечилет. Эми караңыздар. Мен сиздерге толук түшүндүрүп берейин. Мен бул материалдарды өзүм ручной ChatGPT аркылуу жасадым. Бул материалдарды берем сиздерге албетте сөзсүз түрдө. Ушул видеонун түйүндө же болбосо группа ачып туруп ошол жака материалдарды жүктөп коёмун. Ошол жака кошулуп алсаңыздар болот. Түшүнүктүү болду, караңыздар. Видеону бир сыйра көрүп чыгайлы, анан түшүндүрүп берейин. Музыка угулуп атат деген ойдомун. Кетти. Биринчи кадам бул. Мына көргөнүңүздөрдөй мен 5-чи кадамга келип токтодум. 5-чи кадам бул жерде неме кылбадым да, эле жасай элекмин. Сиздерге 1-чи кадамдан баштап көрсөткөнүмдө сиздер түшүнбөй калат элеңер. Ошон үчүн мен сиздер үчүн түшүнүктүү болуусу үчүн мен сиздерге толук түрдө түшүндүрүп беремин эми. Караңыздар. Бул жакта мен фонду коюп алдым, бумажка фонду. Андан кийин бул жакта 4 өзүбүзгө керектүү сүрөттү алдым. Бул сүрөтүбүздү бул жерден кырктым, себеби бул жактан кадр алмашат. Ошон үчүн неме кылдым. Эми мынагу мышыктардын сүрөтүнүн ордуна башка нерселерди да койсоңуздар болот. Мондай жазуулардын ордуна башкача жазуулар да жазсаңыздар болот. Эми ар кимдин табити ар кандай. Кааласаңыздар тузду көбүрөөк кошуп, кааласаңыздар кемирээк кошуп жеңиңиздер да. Бул жактан башталды, кудай кааласа мынакей. Эми мынакей шаг менен чыгып кетип атат. Караңыздар. Мунун анимациясы бүтөрү менен, мына стрелкага келиши менен экинчиси чыгып атат уже. Байкасаңыздар, көрдүңүздөрбү? Бардыгы бирдей. Бирдей бардыгы. Сүрөттөр гана алмашкан. Сүрөттөргө болсо мен CapCut'тан анимациядан мынакей муногу анимацияны бердим 3 миллисекундтук кылып. Бардыгына бирдей кылып берип алдым дагы. Түйүнкү сүрөттөрдү башкача кылып койдум. Күчүктүн сүрөттөрүн. Эми сиздер башкача кылсаңыздар болот. Эми сүрөттөрдүн размерине келе турган болсок, сүрөттөрдүн размери сүрөттөр 28тен койдум мен. Сиздер башкача 30тан кылып койсоңуздар деле болот. Кааласаңыздар
Ушул экранга батса болду да кыскасы. Түшүнүктүү болдубу? Келди. Эми могу кызыл стрелканын ынаны. Буну мен деле мындай минтип эле жылдырып койсом болот эле. Неме точкасы мененчи. Не деп коет эле? Главный точка менен жылдырып койсом болот эле. Мына мондай трансформация змейка мененчи. Бирок антпедим, себеби ал жекте жылдырганда көрүнүп калат экен. Ошон үчүн мен ручной иштеп чыктым бардыгын. Бардыгын ручной иштеп чыктым. Көрдүңүздөр э? Ушу менен бул жекте дем алат. Анакей көрдүңүздөрбү? Какой-то бир секунд тургандан кийин эле уже сүрөттөр өзүнө өзү эле алмашат. Бул жекте мына переход берип наркы берип башоонун кереги жок. Ушундай эле кылып койгон жакшы. Ушундай кылып келдим. Мынакей бардыгы дал ошондой. Эми мен 5-чини азыр жасаймын. 5-кадамды сиздер көрөсүздөр. Анан үйрөнүп аласыздар. Түшүнүктүүбү? Караңыздар. Мына жектеги эле текст эле мен 4тү кыркып туруп 5 кылып коем. Мынакей 5 кылдым. Эми бизге татаалыраак сүрөттөр керек, туурабы? Татаалыраак сүрөттөр керек. Ал үчүн биз кичинертебиз дагы наркыда кайсы сүрөттөр көбүрөөк иштеген. Мынакей. Бул жекте аралашкан экен. Эми бул жекте могу кызылдын ордуна, нөт деп жазылып турганын ордуна, же күчүктүн ордуна дейли. Башкача сүрөттөрдү коюшубуз керек да. Эмне десек, мисалы үчүн күчүктүн ордуна ла деген тамга бар. Мына ушуну койдум мен күчүктүн ордуна. Бардык күчүктүн ордуна коюп чыгабыз биринчи заменить клип кылып. Себеби бардыгынын размери бирдей да. Ошон үчүн заменить клип кылып чыксак, бизге ыңгайлуу болот, удобный болот. Мынакей шаблон да бул. Бир шаблон кылып аласыздар. Болду. Мына латте. Тела болуп калды. Эми могу тнин ордуна ладинг деген сөз бир аз татаалыраак экен э. О жеңилирээк айтылат да. Динг дегенди кошойлу давай. Кыскасы з дегендин ордуна динг дегенди кошуп атабыз да. Т деген ордуначы. Аралаштырабыз да бул жерчи. Эми именно ушундай кылып жасагыла дебейм. Мындай сүрөттөрдү бирдей размерге коюп алып өзүңүздөр каалагандай жасай берсеңиздер болот. Карап туруңуздар эми. Эми мунуга эле жерди ушундай копировать этип келемин дагы. Ctrl-S менен копировать этип туруп, сразу эле Ctrl-V кылсам түшөт. Кетти. Болду. Бүттү. Бул жагына кыркып салабыз. Бизде канча убакыттуу видео болду, азыр көрөбүз. Так, биягына уже музыка узарып кетет экен э. 10 тепкичтен турган неме экен да. Так, келиңиздер, буну мен анан иштетем да, кыркып салбай эле. Мен муну мындайракка сүрүп турайын. Бул сиздер адашып калбооңуздар үчүн. Так, сүрүп койдум. Эми биз бул жакты белгилеп алышыбыз керек. Белгилеп алыш үчүн шрифт X кылсак белгиленет мына. Бул жак кошулган жок. Бул жак уже башка. Мына жер өзүнчө сызылып турат, ачык болуп. Эми толук түрдө көрүп чыгабыз. Видео кандай чыкты? Реакция аркылуу видеону баалай кетиңиздер. Бизде муногуларга анимация берип коюу эзибизден чыгыптыр. Фильтр бөлүмүнөн, эффекти бөлүмүнөн эффект берип коюш эзибизден чыгыптыр. Буга жакшынакай эффекттерди берип койсок болот. Мисалы үчүн буга кандай эффект берилди экен? Так, муну кыймылдап турат экен. Кыймылдатайлычы.
Нога эффект берилген экен. Так, нога деле. Эмне болду экен? Атмосфера мунунуку. Кандай болду экен эффектиси? Көрүп чыгайлы. Размытие и дрожь. Ушул экен да. Так, буга эффект берилген. Настройкасын көрө албай калдык, э? Мейли. Так, нога беребиз. Атмосфераны өчүрөбүз. Размытиени 9 же 10 кылып койсок болот экен, э? Так, сила. Сила до конца. Скорость до конца. Эми типа келтирсеңер болот кыскасы биягыначы. Окшоштурса болот да. Биекте деле чыгышып атат го. Şu чыгып аткандар сразу алмаштырбай элечи. Мындай тепкич менен тепкич кылып койсоңуздар деле болот. Азыр кайрадан көргөндөчү. Ал үчүн өтө шашылыш болуп калат экен да. Мына жеке чейин келиш керек экен, мына жектен бияка монтип кызыл жүрүп кетиш керек экен. Муну деле кылып койсо болот. Бир аз козураак көрүнүш үчүн. Келиңиздер бир жолу кылып көрөйлү. Эгер жакпай турган болсо, неме кылып салабыз да, өчүрүп салабыз. Так, анимациядан мынаны бердик. 3 секунд алып кылып. Так, 3 секунд. Муну анимация бүткөн жерге алып келишибиз керек. Так, анимация. Муну дагы 3 секунд алып кылабыз. Жылдырабыз анимация бүткөн жерге. Кыркайлы. Буга да анимация беребиз эми. 3 секунд. 3 секундда берип алгандан кийин анимация бүтө бермей бул жагын кырып салып туруп бuyagына да анимация беребиз эми. 3 секунд. Охо, ишибиз өтө эле көбөйүп кетет экен. Мейли, эми кичине чыдасак, бирок канчалык көп мээнетибиз кетсе, ошончолук бизге жакшы натыйжа бере алат да бул ниша. Ошон үчүн эч зерикпестен, чарчабастан, жүрөк сыгылбастан, мынаны алдап коюп турго дебестен, мени жаман көрбөстөн, колуңуздардан келсе жасаңыздар. Колуңуздардан келбесе, просто так тим эле койгула, мени жаман көрбөгүлө. Мен колуман келген үчүн башкаларга сунуштуп атам. Караңыздар, эми сонун чыкты, э? Мына сонун болуп калды. Эми бул жактагы 4 тепкичин дагы мына ушинтип жасап алсак, биздин көйгөй чечилет, урматтуу достор. Бардыгыңыздарга ийгилик, мынакей Сайзе нишасы. Бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын YouTube тармагында жүргөндөргө. Кудай кааласа сиздер да жакшы натыйжага жетүүңүздөргө тилектешмин. Ушул видеонун түбүнө сөзсүз түрдө реакция менен баалай кетиңиздер. Ийгилик.